Канат Абдукеримов жумушка чыгаардан мурда дене боюн сергитип, жеңил көнүгүүлөрдү аткарууну адат кылган. Анткени спорт менен алектенген адам жеңил жүрөөрүн айтат. Негизи мен ойлойм ушул адам бардан баардыгын эле эртең мендеп эрте туруп, бир сыйра жүгүрүп келип, бир аз разминка кылган. Ден соолугуна да пайдаланан бир күндө ошол күнү кечке бир жумушунда иштеп жүргөндө бир жакшы бир толук бир тонуста жүрөт деп ойлойм ушу. Канат мырзанын иши так график менен белгиленбейт. Андыктан бир күн иш сапары менен аймактарга чыкса, кээ бирде ушул бөлмөдөн чыкпайт. Кесиби юрист болгону менен соттук процесстерге катышып, ызы чуулуу иштерге деле аралаша бербейт. Каарманыбыздын негизги жумушу документ даярдоодо жарандарга юридикалык жардам берүү. Замандашыбыз көбүн эсе мигранттарга документ даярдоодо жардамга келет. Башкалардан өзгөчөлүгү кызмат көрсөтүү акысыз болуп, колунда жок же каржысы аз адамдарга кол сунат. Кайрылгандардын басымдуусу Кыргызстанга келип, бирок эч кандай документ ала албай жүргөндөр. Бизге келген адамдар кайрылганда көбүнчө таптакыр документтери өтө оор абалда. Кээ биркилерде туулгандыгы тууралуу көлүгү да жок болуп келишет да, кайрылып, жанан бизде эч кандай документ жок. Эмне кылып, кандай кылабыз, жол жобосун көрсөтүңүз, кантип паспорт алсак болот деп кайрылышат. Ошондо Канат байке баягы өзүнүн тажрыйбасы менен туулгандыгы тууралуу көлүк алганга, андан кийин паспорт алганга, учетко койгонго жардам берет. Мүнөзү өтө жакшы. Адамга жумшак сүйлөп, тез адамдар менен киришип кетип, Канатканы мындай устат катары көрсөм да болот да. Кээ бирки суроолор, кээ бирки немелерде кайрылам, чын жүрөктөн жардам берет, жардамын аябайт. Алмаз, биз Югославияга барып келели ме клиентке? Макул барып келели. Негизинен ушул бир 3 категория адамдар менен иштешебиз. Ушул чет мамлекет жарандары, таптакыр документ албаган адамдар жана ушул союздун паспортуна жүргөн адамдар. Кыскачасынан биздин жумуш графигибиз боюнча айта турган болсок, мен негизинен чет жакка көбүрөөк чыга турган юрист катары эсептелем. Ошондой эле офисте дагы отуруп клиенттерди кабыл алабыз. Көбүнчө Баткен, Жалал Абад, жакынкы Ош областындагы аймактарга да чыгабыз. Юристтер тобу азыр Ош шаарында жашаган туруктуу үй жайы жана документи да жок карыяга жардам берип жатышат. Мамыржан Аксакалга анча-мынча каржылыкта колдоо көрсөтүп коюшат. Өзбекстандан келген Мамыржан Махмуджановдун өзүн тактаган бир да документи жок болчу. Эми юристтердин жардамы менен паспорт алып, пенсияга чыга турган болууда. Мага Өзбекстандан паспорт бергенде 1 жылга бергенде. Алиге 45-46 жаштан кейін алмаш керек да. Кейін уже до конца жизни берет да. 46 жаштан кейін. Мен 45 жашымда аламын, 1 жылга бергенде ол мени паспортум. Ошо 1 жылдан кейін о паспортум жок болуп кетпеди. Эми мына Кудайым берсе паспортумду алсам, мен пенсиямы добиваться кылышым керек. 6 жыл күйүп кеттим. Кантип мен күйөм? Мен трудовой адам, мен иштегем. Туурабы? Ошо мен пенсиямы восстановить кылып берсе да болдум. Полный трудовой бар жогум бар. 67 жаштагы Мамыржан Аксакалдын жашоо шартында көрсөтүп кетпесек болбос. Документи жок эч жерге иштей албаган соң, мындагы автогараждын ээси менен сүйлөшүп, ушул жерди конуш кылып алган. Учурда гараждын ээсинен да 5000 сомдой карызы бар. Бияк эми кыштайм жерде. Кышында шалса жатам. Жазында мынакта, мына тышкарыда, мына кирип көргүлө.
Мен мурда мына жерде Кальянка аялым бар эле. О үй жайын сатып кете бербеди 2003-жылы. Ошол 2003-жылдан бери ошол жерде көчөдө. Мафтуна Абдурайымова коңшу Өзбекстанда туулган. Ош шаарында жашап ушул жакта жогорку окуу жайда окуп жаткан студент кайрылман көөлүгүн алышы керек. Документтерди кантип бүтүрүү керектигин билбеген жаш кыз мында кайрылууда. Негизи мен ошол Өзбекстан жаран ошол жакта туулганым үчүн ушул убакка чейин ошо паспорт ала албай жүрөм, жарандык ала албай жүрөм. Ошондуктан аз бул жакка юристтерге жардам сурап келдим. Өздөрүнүн керектүү жардамдарын аябай беришти. Азыркы учурда ошол кайрылмаанды тапшыруу үчүн ушул жерге документтерди турлап, ушулардын жардамы аркылуу Бишкекке жөнөттүк. Спорт залда машыгуу Канат Абдикеримовдун экинчи жумушу болуп саналат. Балалыктагы каскадер болом деген кыялы азыр кадимки жумушу катары кабылданып калды. Мыкты каскадер болуу үчүн дайыма спорттук калыпта жүрүшү керек. Антпесе кино сериалдардагы татаал ыкмаларды жасоодо жаракат алып калуусу мүмкүн. Акыркы 5 жылдан бери каскадерлык кесипти хобби иретинде эмес, экинчи кесип кылып өздөштүрүп калдык. Мисалы Кыргызстанда ошондой эле башка мамлекеттерде жалпысынан бир 10-15 кинодо каскадер дублер катарында ойноп баштады. Бүгүнкү күндө мисалы айтып кетсек, экинчи кесип катары болуп калды деген себеби гильдия каскадер Кыргызстана деп расмий түрдө түзүлгөн каскадерлык топ болуп калдык. Жана ошол жерде Оштогу, Бишкектеги жалпысынан Кыргызстанда каскадерлер биригип бир каскадер топту түздүк. Жана расмий түрдө башка чет мамлекеттен ушундай өзүнөн чыккан проекттерди кабыл алып каскадерлык иштеп жатабыз бүгүнкү күндө. Бул ыкмалар кинолордо гана колдонулат. Канат мырза актерлордун ордунда мына ушул сыяктуу татаал ыкмаларды жасап берет. Жашоодо жөнөкөй адамдарга жардам берсе, кинодо актерлордун орун жеңил кылат. Расмий түрдө ошо эл аралык деңгээлге да чыгып калды биздин топтор. Мисалы акыркы долбоорлорубуздун бири мисалы Турцияда Мехмет деген сериалга катышып келдик. Бүгүнкү учурда, азыркы учурда бизден ошол 3 каскадер ошо Жаңы Зеландияда Муландын киносу тартылып жатат, ага катышып жатышат. Ошондой эле Россияда, көбүнчөсү Россияда, Казакстанда көп кинолорго ошо каскадер, дублер болуп катышып келе жатабыз. Бүгүнкү күндө дагы биздин бул машыгуучу залга келип, тез машыгып жаткан себеби дагы эгерде кандай бир долбоор чыкпасын, ар дайым ошо долбоорго даяр физикалык даярдыкта болуп турушубуз керек. Замандашыбыздын бир күндөгү жумушу ушул залдан аяктайт. Кээ бирлерине бул жөн гана машыгуу болсо, Канат мырзага кадимки жумуш болуп калды.